Келди акыры келбедиби? Эмне келбедиңиз? Шайрекөңөрдү ким бабушка деп айтат? Деп жооп берели. Деп жооп берип кое алгайм мен. Чынын айтсак, капей деп калышпасын. Аябай арыктап кетипсиз Гүлмиржи, эмнеге? Ошондой ой келип калат да, мен азыр өкүнүп калам да, надо было кетип калыш керек болчу депчи. Эмнеге ыйлагыңыз келип атат? Бирок мен өзүм аны каалабайм да. Неге? Ар бир аял каалайт. Неге моң турат Гүлмиранын ичинде? Өчүкпөбү? Ошого да чыдабай атасыз да? Ошого да чыдабай. Андай ордуга чыдай албайм дебейсизби? Мен өзүмдү деле кээде түшүнө албайм да. Эмнени каалайсың? Бул чыныгы Гүлмира. Кинодогу Гүлмира эмес. Ошонто уят болобуз да. Ошону чыгарып, киного деле ошону чыгарып койбойлу Гүлмиржи. Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Бүгүн дагы көптөн көп күткөн бир мейманым бар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артиси Гүлмира Тарсынбаева. Келди акыры келбедиби? Эмне келбедиңиз? Убакыт жок эле, өзүң билесиң да. Кинодон кол бошобойт, театрдан кол бошобойт дегенди. Деп жооп берели. Деп жооп берип кое алгайм мен. Чынын айтсак, капей деп калышпасын. Сизди көрүп калып абдан кубанычтамын Гүлмирежи. Азыркы тапта эмне кылып атасыз? Мен өткөндө театрга чакырдыңыз, эмне менен алып атасыз? Азыр бир жамалыш, эки жамалыштан бери бошпуз. Ага чейин болсо биздин премьерага барып кеттиң. Кыл көпүрөдөн кийин не болду? Репертуардагы спектакльдер коюлуп атты. Андан кийин Португалияга гастролго барып келдик. Жана аялдар баш калкалоочу жай деген спектакльди көрдүң беле? Көрдүм. Ошо менен биз былтыр Турцияда болчубуз. Турцияга барып келдик. Анан Турциядан ошо португалец бул спектакльди көрүп калып, биздин режиссерго чыгып, мен да ушундай бир фестиваль уюштурам деп Португалияда почти 10 күн болдук. Билетибиз ушундай алынып калды, 5 күн эрте бардык да. Анан Португалиянын столицасында Лиссабондо болбосок дагы Брага деген шаарында болдук. 5 күндүн ичинде местный эле болуп калдык. Азыр бул жерде ар кайсы калктын өзүнүн бир мүнөздөрү бар го. Алар да ошо испанецтерге жакын болгондуктан тоже мындай эмоциональный, катуу сүйлөгөн адамдар болот экен да. Ошо анан 3 шаарында болдук. 3 шаарында спектакль койдук. Аябай таза, кооз эми биринчи барганда впечатлениең аябай укмуш болот го. Анын үстүнө тигил биздин театр биринчи жолу Европага чыкты. Негизи эле кыргыз искусствонун адамдары, мындай театрлар мындай Европага чыгалы экен да. Деп угуп атабыз эми анысы канчасы эми териштирип деле мындай историяны караган жокмун да. Биз болсо эми чыкканыбыз ошо тигил Турция, Москва, Казань деле фестивалдарда жүрөбүз го. Бул жерде ошондой бизге ушундай возможность болуп 14 адам ушундай бир убактылуу адамдар экенбиз, ошол жака барып келдик. Аны спектакльди койгондон кийин мындай элдер кандай кабыл алды? Кыргызча эле кое бериңер да? Биз кыргызча койдук, анан бул жерден англисче которуп кеткенбиз да. Аны жана субтитр кылып кетирмекпиз, анан алар деле англисчени жакшы билишпейт экен. Биз таксиге түшүп калып, англисче билген кишилер айтса, жок, түшүнбөйбүз деп, анан тигил азыр телефондон переводчиктер бар экен го, аны менен сүйлөшө калып, котортуп берип барчу жерлерибиз. Бул Португалияга барганга чейин бир блогерлер Португалияга барган экен. Аны эми жаштар көрөт да. Анан могу жерлерине баргыла, могу жерлери аябай кооз экен деп, анан сүрөттөн көрүп алып, өткөндө биздин кыргыз блогерлер ушул жерде жүргөн, ушакты көргүлө дегенде, анан ошо таксини кармаганга туура келип калып, анан бардык. Аябай жакшы жерлер бар экен. Алар эми в основном
эме церковтар көп экен. Азыркыга чейин деле өзүнүн баягы иштерин жасайт экен да. Ошо жакшы впечатление, анан аяктын элеми сен да өзүң да барып келбедиңби? Мындай тиктешип калсаң эле күлүп жайнап эметет го, чогага айткандай динде мусулманстводочу тиги эме дейт го, бири-бириңе жакшылык кылып антип деп биз азыркылар намазга жыгылып анткени менен көчөгө чыкканда бири-бирибизге жанагындай жылуу мамиле кылбайбыз го. Түртүшүп кетсең, көзүңдү карабайсыңбы дейт, аяк түртүшүп кетсең кечирип коюңуз, анан эмне болду деп мындай сылык жакшы жерлери бар экен деп койбойм. Аябай арыктап кетипсиз Гүлнуржи, эмнеге? Атайын. Кичине толуп калсаң эмне семирип кетти дейт. Арыктап кетсең. Өзүмдү экрандан көрсөң, чоң кинотеатрдын экрандарына да кээде батпай баратканымды сездим. Анан Альбина арыктап баштады. Силер такыр семирбейсиңер, анан менин да колуман келеби, тамашалап калчу элем го, тигил сила деле бар, воля деле бар, бир экөө кошулбайт дегендейчи. Мында кичине кошулуп калды. Анан эми анча-мынча дагы ошодо турмушта бир нерселер болуп кетти, ошодо түрткү болуп кетти окшойт деп атам. Бул сананын арыктоосу ошодо болуп кетти. Санасы да болуп кетти. Анан өзүм дагы ошо кичине тамакты дагы күн ысыганда дагы мурун аппетитим бар эле, бул жолу аппетит жок. Неберелерди багып атам, алардын аркасынан чуркаш керек. Ал да себеп болуп, иши кылса баары эбептен себеп болуп атат. Небере бул жандуу спорт деп Ооба. Учурунда жаш болуп мага мындай бир нерсе сезиле берчү да, тиги Назира. Мен театрдан чыгып кетсе эле театр жабылып калат. Дай деле бир эме боло берчү да, анан ошо балдарды Энатага таштап коюп эле өзүм балдарыма көп мындай көңүл берген жокмун. Анан Кудай таала дагы балаңды бактпайсыңбы, мына неберени бак деди окшойт. Анан тигил балам, тиги кызым айтып калат. Эми мындай биз аябай жакшы мама болосуң да, ушундай жакшы бабушка болуп атасың депчи. Ошону эртең менен туруп обязательно каша жасап бермей, ушулар менен чуркамай, бир чарчап, бир ызычуу болуп, мындай бирдемеге капа болуп барсаң, тигилерди көрүп бүт жуулуп атат экен. Анан небере өзгөчө болот деген нерсени ушу башыман өткөрүп атам, Кудайга шүгүр. Ошолор ооруп калса да, бирдеме болуп калса да жумушка да барбай коем. Ар бир шылтоолорду айтыпчы. Ошолордун азыр дагы ушу 4 мүнөт, 5 мүнөт кечиккеним себеби ошо болуп калды. Тиги кичинекей небере муктагы чыгып кетейин деп атсам, мында чыгып баратканда ал ойгонуп калды. Анан пришлось аны алдап, конфет берип, тигини берип, колуна телефон карматып жөнүп чыкты. Чармачыл адамдар баягы тыттынып болгон эмоциябызды, энергиябызды жөнөтүп күнү түнү иштегенге көнүп калып турат. Силерде мындай ай болду, чарчадым, ушунун баарын эле жыйыштырып, жыргап эле өзүм үчүн жашайынчы деген бир нерсе келдиби, келеликпи? Же дагы эле иштегенге кудуретиңер, күч кубатыңар толобу? Жок, иштеген билбейм, бул сахнанын дамын татып калгандан кийин мындан кетиш кыйын да. Бая кыйын заман болуп, театрга киши келбей, театрга спектакльдер коюлбай, бир учурда айлыктарды да учурунда бербей, анан коммунальный услуга тигил айлыкты бербей атат, анан айлыгыбыз аз жетпей атат дегенди алар түшүнбөйт да. Төлөшүң керек, суу менен колдонуп атасың дегендейчи, свет менен колдонуп аткандан кийин келип аларды бир күнү светти өчүрүп кетет, бир күнү сууңду өчүрүп кетет. Ушундай заманды баштан өткөрдүк да. Ошо маалда деле базарга чыгып кеткен деле учурлар болду. Эми бул мен интервью берген сайын деле айтып жүрөм, бул баягысын да баштады дешпесин уккандарчы. Ошондо эметкен күндө деле жана айтып атпаймынбы, ошо жабылып калчу да, анан бир жерден аксап калып ушу Гүлмира кетпесе мындай болот эле дейби деген эме менен жүрө берип, мен Кудайга шүгүр жакшы жактары деле бар. Эми мынтип эл көзүнө, эл сөзүнө да илинип калдым, көчөдөн таанып, жакшы бир комплименттерди айтып калышат. Анан
мен аябай бактылуу кылган бир улгайган эле кишилер чоң ата менен чоң апа кетип баратып таанып калышып, токтотуп алышып, ошол эле кошунаны тандабайт эме сериалды, башка кинолорун деметип, анан экөө отургузуп алып, мага эме эле бата берип, мындай эмелерди биз илгери биз бала кезде мындай абышка, кемпир дечүбүз да, алар мындай айырмаланып турчу эле го. Азыр 70ке чыкса деле андай эмелери жок го шаардын ичиндечи. Жаш тигил өткөндө тигил Мурат байке айткандай, шайыр экөөңөрдү ким бабушка деп айтат, неберебиз бар деп жүрөсүңөр депчи. Илгери 50-60ка чыкканда эле уже бул чоң апа экен, жоолукту башкача салынып, сөзүңдү оңдоп, бата берип, мындай бир жакшы алкыш сөздөрдү айылда деле болобу. Мен эми тигил Бишкекте чоңойбосом деле Кыргызстандын бир Нарын деген шаарынын центринде чоңойбоскон. Ошол жерде деле ушундай апалар ушундай сөздөрдү айтчу да. Ал нерсе негедир жоголуп кетпеди азырчы мындай. Театрда деле ошо улгайган бизде эме кеңеш эже бар. Ошо баягы алдыңа кетейин, андай мындай бактылуу болгула, анан силер көргүлө силердин заман деп айтат. Эми ал киши да картайып калып, анда-санда бир театрга келет. А так мындай эмеде ошонусу мага аябай мындай жүрөгүмдү аябай жылытып, постоянно күн сайын да көп учурда ошолорду эстеп калам да. Ушундай айткан эме деп. Же болбосо бул чоң апамдын сагынганымабы, тайнелеримди ушундай улгайган кишилер ушундай бир жакшы сөз айтса, мен үчүн бир бекеринен бул профессияда жүрбөптүрмүн деп ойлоп каласың да. Анан азыркы кээде эметип калам. Убагында деле кетип калсам болмок экен депчи, мисалы барып, башка жактан иштеп, балдарга бир условия түзүп, ар бирине бир эми чоң особняк салбасаң да бир 2 комнатка иштеп коймок экенмин. Кээде бир нерсеге нааразы болгондо ошондой ой келип калат да. Мен азыр өкүнүп калам да, мында было кетип калыш керек болчу депчи. Бир подружкабыз болсо Италияда иштеп жүрөт. Италиядан 3 комнат. Мындай деле бир байлыкка, эмеге өзүм деле кызыкпайм. Кызыксам мен азыр мындай көп элдер ойлошот экен да. Например, тигил ошол эле Нарындагы келиндерим айтып калды, ал укмуш жасаш керек, анан оокат жасабайт болуш керек, анан үйүндө тигинisi бар, прислугасы бар. Эми азыр үйдө да ошондой прислуга барга деле көнүп калбадык, билгери жат эле го. Ошондойбу, тигиндей, мындайбы деп сурашат экен да. Анан тилекке каршы андай эмес да. Кичинекей үйдө турасың. Анан туруп баягы кыйналып калганда ойлоп калам да. Бал эмет баягы бир золотой век болгонда театрга элдер батпай, анан именно ошо актрисаны көрөм деп келген деп угам да. Анан азыр андай неме жок. Анан кээде туруп жөн эле мындай өзүң каалаган баягы кыялыңда бар ролдор ойнолбой калды. Азыр эми ойнойн десең уже ал возрастың ага өтүп кеткен дегенде анан деп кээде өкүнүп, анан өзүмдү даярдап да жүрөм да, мынтип. Учур келет, кетиш керек да. Ошо жакта мен өлүгүм сахнада чыксын, мен көпкө чейин деген эмеден алысыраакмын, кичинечи өзүм делечи. Анткени эме да, Назира, тигил жыл сайын Манас университетинен актерский балдар окуп чыгат. Студиябыз бар, Бишеналиева бар. Анан театрларга кирейин десе орун жок. Жүрөбүз. Анан башка профессияларда, мисалы, пенсияный возраст келсе, рахмат сизге ушунча иштеп бергениңиз деп эле анан кете беришет экен го. Соттошом деп элечи. А бизде андай жок да. Биз соттошобуз да.
Жо биз соттошпойбуз, биз бирок мындай иштегенге акыбыз бар деген закон бар экен го, биз ошо. А мен жанагы тигил бизден, например, Мирайда Далбаева ошондой пример да. Анан жанагы этот певец, ырчы бар эле го. Азербайджанец. Ой, Кудай, ушинтип эле тиги. Памятим эметип калды. Бунун себеби да коронавирус деп рас тигил кичине бирдемени унутуп калсаң коронавируска шылтап чыгып кетчү болдук биз. О море ырдаган ырчычы. Ошентип уят болобуз да. Ошода мынтип айткан экен да, бир күн кечигип калгандан көрө лучше 15 же жарым саат мурун кетип калыш керек депчи. Анын үстүнө сахна баары бир сулуулукту, жаштыкты жакшы көргөн нерсе да. Адамдар келип что-то красивый нерсени көргүсү келет го. Жок, деп ойлойм да. Сиз мындай ой келип атат, батынбай аткандай, мындай уялып аткандай, жашым келип калды, кетем да дегендей. Жо, мен эчтекеден уялбайм. Мен азыр эми пока азыр бар времямчы. Жо, бирок мындай жанагынтип аябай картайып, сөзүңдү жаттай албай мындай. Мени сахнадан мындай жилет этпесе деп ойлойм да. Кээ бир артисттерди көрүп алып, байкуш-ай дейсиң го, картайып калыптыр депчи. Же сен атпайсыңбы? Же мен артист болгон үчүн ошентем го дейм. Ой, сонда Азамат ушуга чейин иштеп, ой кыйын экен, ушунча сөз жаттап деп айтам эч. Балким. Эже, сиздечи, уш кошунан тандабайт деле тартылып жүргөндө байкадым да. Баягы экранда кечкеле ха деген Гүлмираны көрө берип, же болбосо мындай стервозный Гүлмираны көрө берип, анан жашоодо эже такыр башка турбайбы депчи. Анан бир күлкүнүн артына көп ый, муң сактап жүргөндө сезилесиз. Билбейм эми. Адамдын ар бир баш экөөбүздүн күлкүбүздү защитная реакция деп коет экен психологдор. Биздеги мындай ырсактап атып, мындай көңүлүм оорубасын деп мынтип өтүп кетет экенбиз. Балким. Эми арманыңды, бирдемеңди айта бересиң да. Анан бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт. Анан сага өзүңдөн башка эч ким жардам бере турбаган бир ситуациялар бар да. Аны деле мен өзүмдө ушундай бир азыр ойлосом бул болбогон эле качество экен да. Мен бирөөгө айтып болгонумдучу бирөө менен бөлүшмөйүн мындай тура албайм да. Анан азыр ойлосом ошонун кереги деле жок экен да. Анан бирөө түшүнөт, бирөө наоборот ошол менен колдонуп да алат экен да. Анан азыр кичине акылдуу болуп баратам. Айтпай мындай депчи. Акыл кирип ошо. Аябай сүйүнүп атсам, анан кайра ойлонсом аябай кеч деле кирип атыптыр ал акылчы. А мен ойлочумун да бул такыр эле кирбейт го депчи. Бирок Кудайга дагы ыраазымын, что кеч болсо да баягы кирип атканычы. Гүлмирже, мындай жаш кезиңизде колуңузду сураган көп эле бай жигиттер болдубу? Ай, жок айлана. Мирочка, люблю тебя деп. Андай болдубу? К великому сожалению. Неге? Сулай алсыз го. Деп эле сен айтасың анычы. Күзгүдөн карасам анча деле эмесмин. Но бирок наразы эмесмин. Мен өзүм бир чырталарым атам окшош, бирдемелерим мамам окшош. Аларды мен бул дүйнөдө эң сулуу, эң укмуш адамдар деп эсептечүмүн. Ошолорго окшошуп калганыма наразымын. Бир гана эме мени баккан чоң апам өтө мындай аябай акылдуу, анан ушундай бир терең бир сөздөр менен сүйлөгөн, анан кишини көрүп эле бул кандай адам экенин билчү, байкап койчу, кыракы болчу да. Анан мындай колунан дагы кичинекей балдарды айыктырып,
ичөтүп бирдеме болуп калса эле кылса эмдеп томдоп кирине кирсе киринелерин чыгарып ушундай эме болчу. Анан баягы учурунда окуган эмес, тамга тааныбагандар деле бар эмес беле. Анан ал болсо баягы учурунда бир эме ат башыда бир байдын кызы болгон экен, анан окуткан экен аны. Да окуганда эмне намаз окутуп, анан жана ошо эки араб тилинде окуп, анан ошо илгери араб тилинде жазган китептерди окуп, анан ошо бизге жомокторду айтып берчү. Анан ушундай көп нерсени билчү да. Анан бирдеме айтып берсе ошо ушундай ошо рассказчик дагы бар го. Кээ бирлер бир жакшы нерсени айтып атсаң да та жап кетесиң го. Азыр менде ошондой нерсе жок да. Ошоки менде болсо апамдын ошонусу деп калам да азырчы. Ошо достор менен шарактап барып калсак эле айтып калса, ай балам, орки күн көзү эмерек экен. Ошо кийин эметип коет десе эле аягы ошо апам айткандай чыгып калса эле, сиздин эмне көзүңүз ачык десем, ой жок, ай көзүм ачык эмес деп ушинтип калчу да. Жакшы психолог. Билбейм. Учурунда кырак деп коет аны. Эме бир эч нерсени окугабай эле бак жүргөн, бирок ошондой бир эмеси бар болчу да дарычы. Гүлмира эже мындай чачын кыркып, башкача кылып мынтип көрдү беле? Такыр көргөн эмес, бирок тигил ушуну оонду бүтөр менен кесип ыргытам деп ушундай эмем бар болчу да, мечтам. Анан биз деген Шепкинге Москвадан окуп калбадымбы, анан ал жерге барганда биздин мугалимдерибиз чачыбызга такыр тийдиртпей койду да. Силер дайыма эле орустун эмелерин ойной бербейсиңер. Өзүңөрдүн жакын көп пьесалар ойнолот, силерге чач керек деп. Чачы кыркылган кыздардын баары биз келгенде 5 кыздын чачы упузун болуп келди да. Эң узун Шайыр Касымалиеванын чачы болчу, андан кийин меники, анан Дарьяныкы, анан Гүлмираныкы, анан Гүлбараныкы болуп депчи. Кызга баарыбыз эң эле кыскасы ошо сеникинен дылды белинен кылып келгенбиз да. Анан бияка келип, анан кийин кырккандар кыркышты. Анан баягы тигил апам болсо эме кыла берчү да. Чачты кырксаң тигил бактыңды кошо кыркып саласың деп. Мен даже чачымды тегистигенде жокмун деп коркуп элечи. Кайчысын алып канча рет эметесиң. Анан эле бактылуу болуп калбайын деп эле ошо эмели боло берчү да. Анан бир жолу тигил баягы өзбектер менен Ошто бир согуш болуп калды го. Ошолор болбузучу болуп атат, анан ушундай эми анда мындан да калыңыраак эле чачың, анан мындай азыркыдай тиги маска, анан чачышты кетире турган жанагы бальзамдар жок. Учуру чачым тарап аябай чачыша берчү, чачым тармалды өзү. Бул атамда да бар, анан мамамда да бар да. Мен тайнемдин чачы ушундай тармал болгон экен. Бирок тайнемдин чачы ушундай узун болгон экен, тигил жер чийип калчу экен. Үйдө бүктөп койсо дагычы, аябай кызыкчу экен. Ошо болду, анан чачымды Бапес деп өстүргөн ошо чоң апам болчу да. Чачың аябай кургак экен деп тигил жылкынын майы менен шыбап элестет, эми жылкынын майын шыбап коюп кичине впитываться этсин деп мен базарга чейин кетип калдым. Бир күлкүнүн артына көп ый, муң сактап жүргөндө сезилесиз. Жана баштан жылкынын эмеси эмне деген жыт берди. Мынтип бир кой бийди да, мен жана мынтип карасам эле мордасы ушундай бир жаман бир жытты жыттап алган киши эметет го. Айгыз айт түшөсүңбү деп ушундай эме кылды эле, анан түшөм деп андан кийин эстеп атпайм, чачыма тигил впитываться этсин деп жылкыны майшап койгон. Анан келчү ошо аябай Бапесте ошо апам өстүрдү да. Анан баягы чачы кыркылып, сендей болуп мынтип жүргүм келчү чынында эле, ошо маңдайымды кыркып салып, анан бул тармал чач мындай челкада болбойт, ал момунтип туруп калат. Аны невидимка алып эле кайра Кудайдын азабын тартып. Анан мындай анан кийин уже тигил эч кимге баш бербей, үй бүлөлүү болуп антип калганда, бала чакалуу болгондо кырксам деле болмок. Анан кайра мынтип ойлодум да. Бул да болсо
мен атамды мага берген белеги. Анан момундай тармал чачты кыркып жүргөн сиңдим бар. Дайыма муну эртең менен туруп плойкалап, түстөп, бул бир азап да. Кээде мен шашканда маңдайын эле тарайм, аркасын түйүп коем, билинбейт. Тарабай коюп деле кетсең деле билинбейт да, бул өзү эме болуп. Анан өткөндө бир барып, мындан канча бир жыл мурун, 2 жыл мурун түстөтүп да көрдүм чачымды. Сон Гүлмира эже аябай сүйүп көрдү эле, эстен танып. Эстен танып, мен өзү негизи жанагындай 18-кылым романтикасы көп, китептерди көп окуйм да, анан китептекидей сүйүүнү анан ойлоп калам да, тигил ал только китепте депчи. Анан бирок кээ бир адамдардан уксаң чын эле жанагы деп, чтобы земля из-под ног уходила деген немелер. Учурунда ушуну сүйдүм деп жүрдүм, анан кийин карасаң, вот не то да, вот то, что это китептердегидей эмес да. Анан балким жашоодо андай сүйүү барбы жокпу билбейм, китептегидейчи. Анан такыр сүйгөн жокмун деп айта албайм, сүйдүм деп жүрдүм. Бирок мен каалаган, мен эңсеген сүйүү болгон жок. Азыр бар эми сүйүү, ошо жана неберелерге, балдарга, аз башка да. Сен башка сүйүүнү сурап атасың. Кандай гана жашта болбосун, ар бир адам өзүнүн бактысын таба алат дегенге ишенесизби? Мисалы үчүн ушул жаштан кийин мен бактылуу болуп, мындай любовь болуп кетемин деген. Жок, андайга ишенем, андайларды көрүп эле жүрөм. Бирок мен өзүм аны каалабайм да. Неге? Ар бир аял каалайт. Каалайт же мен или ушундай азыр жашоого көнүп алдымбы? Анан мен өзү негизи эле жанагындай кайын журт, анан тигил бул дегендерден эметип кетем да. Жүдөп кетем да. Эмерже ошол нерселерди ойлоп элечи. Күйөөгө тийбей жүрөбүз да, кайын журту өзүнчө жашаган только сиз. Анда-санда барасың да баары бир. Ошого да чыдабай атасыз да. Ошого да чыдабай. Андай ордуга чыдай албайм дебейсизби? Мен ойлойм, жашыраак кезде азыркыдай течение болсо мен жана феминисткаларга кошулуп кетмек окшойм депчи. Ошолордун көп мындай бир немелерине мен да, я согласна, мен ошолар менен макулмун дегендерим бар да. Бирок мынтип ойлоп келгенде кайра жок. Эми аял турмушка чыгыш керек, бала төрөш керек, аларды тарбиялаш керек. Бул, конечно, биринчи орунда турат меникичи. Турчу да. Ошондой болуш керек эми баягы менен мээбизге сиңирилгенде жолу. Балким да. Мисалы үчүн сизди мындай сырттан карап жолдошу жок экен, жалгыз бой турбайбы дей беришеби? Мага жакпайт да ошол сөздөрүчү. Жок, мага антпайт. Ким карашпайбы? Дайыма мен комментарийимди окусаңыз жалаң эле. Вот эрге тийсең толук болосуң дей берет да. Неге жалгыз адам жарты бойдон калып калабы, ал толук боло албайбы? Бирөөлөр билбейм, эми ар ким кээ бир ошондойлор бар го, тигил ырымдашып эле, мисалычы, мындай бир той-пойго барсаң, бирдеме кылайын десең, жок сен эметпе, анан муну мындай кишилер кылыш керек деп бетиңе айта албайт, бирок бирдеме кылып нар жака жиберип, анан мынтип ошону жасагым келе турган нерсени карап турсаң, аны ошо үй бүлөлүк семейный мындай көп жылдан бери күйөөсү менен жашаган бир жакшы үлгүлүү семьянын аялы жасап аткан болот да. Анан ошондон эле мен өзүм эле эме кыла берем да. Көп кийлигишпей, анан өзүмөн өзүм тартынып, анан ошого көнүп калат экенсиң да.
кичүү болсо деле анын күйөөсү ата сен жолугулуу деп өйдө өткөрүп ийип анан мен чакат эле отура берсем болот деген бир эмелерим бар болчу да. Өзүң эле бир учурларда ар кандай сөзү бир эки жолу уккандан кийин эле эмнегедир ошондой болуп калат экенсиң да. Ичиңизде эл эмне дейт деген эреже көп жашайбы? Мурун көп жашачу. Аябай мындай экрандагы образыңыз менен бияк ичиңдеги образ такыр эки башка көрүнөт да мага. Ичиңерде көп эреже сакталуу, мындай экранда болсо мындай шадраңлап силер үчүн эч кандай эреже жок, мен танкамын деген Гүлмира. А жашоодо болсо баарынан коркуп, жазганып, аябай көп өзүнө эреже коюп алган Гүлмира. Бар эрежелеримчи, анан кээде отуруп алып делечи мындай. Бул жашоодо эмнени каалайм? Моментип деле койсом болмок да. Мага ошолордун баары эле жарашат да. Жасап салсамчы, момундай болуп жүргөнгө жана мен өзүмдү деле кээде түшүнө албайм да. Эмнени каалайсың? Деп эле анан чынында эле да ошондой бир бирөөнүн мындай көңүлүн ооруткандан аябай эметем. Мындай аябай корком, анан бирөө менин көңүлүмдү эметсе, көп калтырып, ошондой эмелерди эметип калган. Баягы мени моментип какканда мен моментпедим беле, азыр мынтип койсом менин состоянияма келет да деп көп аяган эмем бар да. Мындай экрандан кадимки эле азыркы Гүлмираны ойноп неге ыйлагыңыз келип атат? Ушинтип калдым деп коёюн. Шутканы калып кетсиң. Неге мұң тұрат Гүлмиранын ичинде? Өчүкпү бе? Жок, күйүк. Күйүкпү? Бул чыныгы Гүлмира. Кинодогу Гүлмира эмес. Кино сахнанын бир аябай жакшы жери. Жашоодо кыла албаган нерсени кылып алам да. Жашоодо. Жанагынтип келинге чоң болгонду, бирөөнү беттен алганды, учурунда жашоодо кыла албаган нерселерди анан сахнада кинодо жасап аласың, анан элдин баарында бирок ошондой ой калат да. Азыр такси менен келатсаң деле кинодогудай сызбы, анан эмне унчукпай эме кылышат да. Келинге деле ушундай карайсызбы, тигил бул депчи. Деп анан может быть ошо менен тигил эбелерди чыгарып алып, анан бугумду, например, үйдөн бала чакага айтып, тарбия кылып, анан айтсаң ал укпасын билесиң, анан айтып нервимди коротпой эле коеюнчу дейсиң да, анан бирок тигил кинодо кандай тарбия берем, анан ошо менен жеңилдеп, анан унчукпай отуруп каласың го негизи. Может, сизде ошо кинодогу эле моменткен ажаан болуп аткан Гүлмираны көрүп эле эркектер коркуп жакындай албай атат. Балким. Сиз ичиңиз жумшак, ичиңиз такыр башка адамда. Ошону чыгарып, киного деле ошону чыгарып койбойлу Гүлмирже. Чыгарылган кинолордо бар. Андай деле жактар бар да. Мен жалаң эле бир ушундай типтүү ролдоруңар эсимде калыптыр да, беркиндей Гүлмира жумшак, Гүлмира мындай. Жок, мен азыр болсо бүт эле жана комедиянан бир жагыңды көрүп алгандан кийин эле ошого эле чакырылып калып атпайсың да. Мен өткөндө дагы аттестация болду да биздин театрдачы. Анан ошол жакта комиссияда мынтип атпайбы.
Эми сиз жырга беле комедияларды ойноп жүрөсүз депчи. Дагы да болсо, ошо деп айтып аткан кишиге мындай бир пауза болуп калды. Жооп кайтарайын деп, сахна эме кино тартылып бүткөндөн кийин жырга албай элди күлдүрүп атабыз. Аны жаратып, ар бир минут сайын стоп, кайра кайтала, тигил бул азапты көрүп элатабыз го. Ошондой нерселер дагы бир чоң эмгек менен жаралат да. Анан сиздин колуңуздан келет да. Ошондой комедия, ошондой кинолорду токтотуп тартпагыла. Мына момундай эле драма тарткыла деп айтканга, ошо колуңардан келсе токтотуп койсоңор, анда биз башка дагы жанрда ойнойт элек. Анан азыр ошондой тартылып атса, жыргаганган, мисалы кээде өткөндө тигил бирөө дагы бир актриса жөнүндө айтып атат, мындай таандабай анан ой чакырган жагына эле бара берет депчи. Анан айлыгыбыз аябай билесиң да канча экенин. Анан багыш керек, жашаш керек да балдардычы. Анан бизди дагы институтта үйрөткөн, сен деген ролдон отказ бергенге укугуң жок депчи. Сага эмне эметип атат, сен ошо эркини иштеп, ошо профессиянын үстүндө жүрөсүң деп, деген эме бар, ал эми албаш бит. Ар ким ар кандай түшүнөт, бирок тартылат да эми өзүнүн профессиясы болгондон кийинчи. Чакырылбай канча жүрдүк. Биздин жаш кезибиз чакырылбай эле кино токтоп калып өтүп кетип, эми азыр момундай возрастта кайнене жана ажандарды ойногонго туура келип атат да. Деп ойлойм да. Бирок режиссер башкача нукта берсе, Гүлмиранын ичинен башка Гүлмиран. Жок, аны дайыма эле айтып калышат. Ошо жана Муратбай Кечимамбетов. Эми сахнада мен бир гана комедия эмес, драмаларды да ойлонуп жүрөм да. Сени билишпейт. Бир эме болсо, сени мынтип тартсак деп, анан эми ал дагы ошо ою барды, баары эле келип финансыга такалат да. Балким ошо таппай жүрөт. Көп эле немелер ушинтип айтып коюшат, сүйүнтүпчү, ушунун сценарийи бар го деп күтүп коесуң, жок. Сурасаң эле каражат жок. Сиз жаңы ушу Москваны бүтүрүп келгенден кийин бияка келгенде улуу актрисаларды аралашып жүрдүңүздөрбү? Биз эми жаштар театры деп өзүнчө театр ачып калдык да. Анан имаратыбыз жок. Циркта иштеп калдык. Анан бир учурда Кыргыз академический театрында эки театр, бир театрда иштеп калдык да. Анан 4 күн сахнада алар иштешет, 3 күн биз өзүбүздөн эмеден. Ошондо жүрүп калдык. Бакен эже анан биздин театрга келип иштеп калды. Эже аябай картайып, роль деле ойногон жок да, бирок акыркы жылдары да Бакен Кыдыкеева деп аты аябай эме го. Анан өзү бир ушундай акыбалда калган эже эле, бирок аны көрүп туруп, мынтип отура калып, тура калып, бизге силерге бир мастер-класс өтсүн, ошо эженин жүргөнү эле чоң сабак деп, ошо режиссер ошо театрга алган. Бирок ошондой ошону сескенип турчубуз да. Сыйлап турчубуз. Бирок ал уже аябай картайып калып, мен угуп жүргөн Бакенди көрүү момундай болчу, ал келатканда титиречүбүз деп айтчу да. Анан бирок ошо айтуу боюнча эле андан коркуп эле эметип калдык. Анан бат эле кетип калбады. Бизде деле бир жылдан ашык иштедик, ушундай эле эметип калды да. Биз аны аяп эле ошонун жанында ошону колтуктап тиги кафелерге барып тамак алып бергенибизге сүйүнүп эле сумкасын көтөрүп ким жанына басат деп талашканыбыз эле болбосо, сыймыктанып ошо Бакен эженин жанында жүрөбүз депчи. Анан аякта дагы ким бар эле? Мирай Далбаева кетип калганда берки эжелерди көрүп чогуу эле жүрдүк. Мен биринчи курсту бүтүп,
Каникулда келдим. Анан бул студияда подружкам окучуда. Анан ошондо биринчи жолу кырдырамга кирип эле анан ушундай сүрдө баса албайм, анан коридору толтура артисттер, анда болгону бар болчу да, Сейит Акматова, Ишылса Дөш, алардын баары. Анан репетицияга киребиз деп эмеде турушуптур, ошо фойеде күтүп турушуптур да, эмнегедир кийинип алып. Такыр атмосфера башкача болчу да. Жанынан баса албай, чалынып, чыгылып кете жастап алар. Сен мага деле көңүл бурган жок. Бирок ушунда бир башкача эме бар болчу да. Анан биз келдик, бир тигини деле жөйлөп кетесиң, муну деле түртүп кетесиң, мындай бир тартипсиздик кошо келгендей да. Анан эле союз кылады. Ошолик атмосфераны мен азыр кирсем көрө албайм. Били мен уже көп жылдан бери иштеп көнүп калдым. Жаштар балким ошентеттир да. Бул жаштардын арасынан бычакка саап кыйындарды байкап атасызбы? Каякта? Кинодо? Театрда. Кинодо. Жакшы балдар. Советтер Союзундагы керемет жукпу азыр? Жок, мындай ойлойм, азыр мынтип ойлоп калдым да, тигил. Учурунда делечи, жанагынтип ар кимдин окуяларын угасың да, Таттү тууралуу, анан азыркы эле актрисалардын башынан өткөн окуяларды уксаң деле, алар деле ошо биздей учурунда бири-биринин баркын деле билишпей элечи. Таттүнүн баркын деле билишкен жокту учурундачы. Например, Жамал эже деле жакшы актриса болчу, Гүлсара Ажыбекованы деле биз көргөндө өзүнүн бир почерктери бар, баарын элечи. Анан балким биз деле азыр Сааки, биз Бопуш тун деле ал кетип калат бизден эрте деп деле ойлогон жокпуз да. Анан азыр ал жок. Репертуарда канча деген спектакльдер алынып атат, анткени андай Бопуштун, Мараттын ролун ойноо десе көп артисттер мен ойнобойм деп отказ берип атат да. Билет да деңгээлдерин, Бопуштун деңгээлин билсе керек да, анчалык деңгээлге чыгара албайбыз дегенсипчи. Анан эми Бопуштун канча мен башында эле билчүмүн, аябай таланттуу экенчи, бирок ушунчалык ушу бизге керегин учурунда байкабаппыз да. Дагы жакшы саякпайды ойноп калыптыр же. Ошол эсибизде аябай калды да. Деп анан биз деле балким азыр бири-бирибиздин баркыбызды эле, тигил дайыма эле ушундай го, чоң апаларыбыздар, ой биз ыйман бар болчу, азыр ыйманыңар жок деп бизди аябай эме кылбачы. Азыр биз отуруп алып кийинкилерди айтып атабыз да. Анан бул поколениядан келаткан нерсе окшойт да. Анан балким кийин бизде деле айтып калат да, муну көргөндө мен да титиреп калчумун. Анан муну укмуш болчу булар деп балким кийинкилер биздин поколенияны мактайт да. Ошо учурунда ар ким өзүнүн эмелерин жакшы көп барктай албай калат го деп ой келчү болду да, ойлонуп калсамчы. Бут тосуу, интригалар көп болдубу же жашообузда? Андай деле интригалар деле болгон жок. Эми зритель келбесе театрга. Кайсы интрига болот болбойсузбу? Анан эми баарыбызга эле роль жетет. Анан эле ошол ролду ойнобосом, анан өзүм эле жалгыз ойносом деген эме жок. Ошо жана чоң апамдын колунда чоңоюп баарынын сурагы бар, анан баары калат. Момундай болуш керек деген тарбия менен чоңоюп калып мен. Анан баардыгы түбөлүктүү эмес экенин билем да. Анан ошо бир роль үчүн тигин менен мушташып, анан анын көңүлүн калтырып, анан ал ошону айланан Турсунбаева ошо ролду ойноп атыптыр деп билет таппай, тигил терезелер, эшиктер сынса, зрителдин көбүнөнчү
бербей ойнойт элем да. Анан 4 киши келет, 100 кишилик театрыбыз кейде толот, кейде толбойт, анан ошон үчүн мушташып анан бирөөнүн көңүлүн калтырыр кереги анын кажети деле жок депчи. Анткени Бакен эже мага мындай көп сабак болот да. Бүт баарын берген, анан карлыкты да ойлой жүрүш керек экен негизичи. Деп да ойлойм да. Бүт жашообузду карьерага арнап коюп анан карганда. Карганда анан аны тигил Раматолог Бектен Абдулдаевич айтса да, биздин профессия аябай неблагодарный депчи. Сенин күчүң, талантың, жаштыгың, сулуулугуң турганда сен керексиң депчи. Андан кийин туруп алып списокко да кирбей каласың да. Мындай сиз кандай жашап атырсыз? Маңыздуу, маанилүү элеби, кызыктуу элеби? Ыраазы элесизби? Ыраазы элемин, тигил түрүп жүргөнүмө деп койбойм. Жанагы бир туугандардын, балдардын немесинде менде жана айтып атпаймынбы, кетип калсам болмок экен деген ойлор келип баштады дегенчи. Айтпай эле коеюнчу аны. Өзүм деле калсам жок. Болор экен деп койсоң. Өйдөлдөй болуп турат депчи. Өйдө болуп турат экен да. Өкүнүчүңөр көбүрөөк окшойт да. Ыраазы эмес окшойсуңар, Неге? Ыраазы. Турсунбаевасызды зато, Гүлмира Турсунбаевасыз. Ой, так мне повезло, что ты фамилиям да тияка окшошуп. Мен көп бир орчундуу ой тилектериң бар го, ошолор ишке ашканына Кудайга ыраазымын да. Бала кезде отуруп алып Москвада окусам, артист болсом деди. Анткени биздин бир тууганыбыз Москвадан келчү да. Москвада жашап, көрсө тигил Кыргызский постпредствода иштечү экен, биякта журналистиканы бүткөн экен, анан бир президентте тосуп алгандай тосуп алчубуз да. Айкын эже келатат, ушундай сулуу, билбейм, анан чамадандары толтура, подарка, бирдемелерди берип койсо ушундай сүйүнүп, анан мен да ошентсем деген бир мечта бар, кыялым бар эле да. Анан ошо келди да. Анан Москва боюнча барып, Москва кандай болду экен, сүрөттөрдөн көрсөң укмуш го, барып алып. Ушул эле депчи. Анан тигил чет өлкөгө чыгып келиптир адамдар, тигил бул десе дагы аябай кандай болду экен чет өлкө деп ойлойсуң го. Биринчи жолу менин бир чет өлкөм болду, Турция болду да, барсаң бизде эле да, баягы эле кишилер өзүнүн заботасы, баягы эле кооз, таза болбосочу, анан бир башканы эңсеп барып эле анан эле ушул эле мындай көргөндөн кийин элечи. Бали Бишкектегидей эле бияктагы жүргөн мындай бала кезде мындай кыял болгондо, бизде бир кызыбыз бар. 5-класста эле чогулду, анан ошол кыз эле алтын сөйкө таганчу да, анан эле кулагы башкача эле көрүнүп элечи, ошо алтын сөйкө таганса бир башкача сезилип турат окшойт. Деп эле ушундай эле ушунун сөйкөсүнө кызыгып эле жүрүп, анан 8-классты бүткөндөн кийин каникул учурда тигил тайжем складда иштеп калып, мени жардамчы кылып алып алды да. Жөн эле бак каникулда эч жака барбайт, анан жүрсүн деп, анан тияка барып кел, могу документти тияка барып кел депчи. Анан ошо алтын сөйкө салып атпайбы. Мындай жүрөкчү алтын деп, анан аябай күтүп отурасыз, ал үйүнө апарып коноктоп, мамам, папам мен болуп, анан Гүлмирага аябай чоң рахмат деп, алтын сөйкөнү салса эле эчтеке ошентип жок, баягы жөн эле калай сөйкөдөй элечи. Жаман эме болгом да. Күзгүдөн карасаң эле алтын, мындай эчтекеси билинбейт да. Ошондой нерсе эме боло берем да.
Анан 705-ке барып дагынан Голландияга да барып калдым да, анан барып деп барсаң, аэропортуна түшсөң, ызычуу, биягында масса жатат, баягы эмелерди көрүп эле кайра эле да. Мындай бир чоң эмени эңсеп барып эле анан эле бизде эле турбайбы деген эле бир эме болуп калат да. Сизге дайыма ожидание, реальность болот экен да? Ошондой болуп калат. Чоң нерсе моундай эле эме кылып алам, бирок аябай жакшы болдум, баягы жакшы элдер менен таанышып, эмелерди көрүп. Голландиянын мага тигил сен да барган турбайсың го. Эми баягы эстин учурдагы эле Ленинград да, Санкт-Петербургга түшүп калгандай болуп эле. Тигил апарган Наташа да айтат баягы. Что тебе напоминает деди да. Мен тигил Москвада окуп жүргөндө Ленинградка да барганбыз да, аяка конкурска да баргам. Такое ощущение, что я в Ленинграде, дедим да. Өзү да Санкт-Петербургтан экен да, Наташа. Күлүп атпайбы. Ну да, депчи. Петр же здесь учился, Петр Первый. Он көп нерсени бияктан алып кеткен депчи. Как будто я эми в Санкт-Петербурге деп ошондой эме болдум да. Ощущение. Балким өзүңүзгө деле, жашооңузга деле ушундай чоң ожидание коюп алып, Гүлмира мындай ролдорду ойнойт, Гүлмира мындай болот, тиндей болот да, анан азыркы реальностуңар менен чак келтире албай кыйналып аткандырсыңыз. Жок, мен ролдор жактан такыр эметпейм. Мисалы мен мектепте бүтүп эле бардым да. Чут эмне экенин билбей, антип мен аябай бир студентка биринчи катардагы анан ушу кош эме таланттуу деле болгон жокмун да. Мен кийинчерээк ачылдым да, курста дагы 3-4 курста ачылдым, бирок мындай максаттарды койгон эмесмин да. Могурекен ойнойм, тигин ойнойм депчи. Шылса эле сахнада жүрсөм, мындай деп эле эңсеге анан келгенде деле эртөштүктү коет экен болду. Эртөштүктү окуган да эмесмин. Анан аякта Жез кемпир деген роль бар. Мен чоң ролдордон азыркыга чейин корком да. Мындай бир роль берсе эле колуман келеби, келбейби, мындай сыр билдирбейм элге, аябай кыйын киши болуп отурам. Анан барып да, анан туруп тигил биз дипломный спектакльдерибизди да алып келе албай калдык да, анан бизди кимибиз, кандай артист экенибизди да билбейт да, эмнеге жөндөмдүү экенинчи. Анан концерт уюштуруп калышты. Концерт уюштуруп, интермедияларды берип, азыр эле күлкүм анда мындай безмятежно эчтекени ойлобогон, кыраң каткырык тигил үйдөкүлөр айтканда, бая балама кыраң каткырык сахнага барып гүл берип койсоң болду, ошого тоюп эле жатып калат дегендей болду. Ошондой жүрүп анан ошол жерден карап, бул буга экен деп, эртең Жез кемпир десе чалкаман кетип, мен коркуп 2 состав берди, кечигип келиптик, биринчи состав ойносо экен деп мындай коркунуч болуп, анан баары процесс анан жүрүп кетип, ошо ролдун өзөгүн таап түшүнбөйүн, мен отказ берсемби, мынтсемби, азыркыга чейин да могу самолетчикти коюшту да, письма самолетчики деп. Аны жөн эле тигил жана рак менен ооруган балдарга кышкы 10 күн эс алабыз го. Ошол маалда коюп, анан рак менен ооруган балдарга акча чогултуп берели, же шабашка бар, анан сизге да кичине төлөп берет. Просто орусча өнөш керек болуп атат, анан сиз орусча билесиз дегенден. Макул боло калып эле баягы репетиция кылып баштасак, анан биздин репертуарга алынып болуп калды да. Биздин театрга ылайыктуу спектакль экен депчи. Болбойт да. Аны Алиса Френдлих ойногон экен. 1 жыл мурун билеттери жок деди да. Эми рак менен ооруган баланын ортосунда репетиция башталды, тигиндей да кылат, мындай да кылат. Анан бир күндө айттым, менден чыкпайт экен. Баланы чана алгыла. Жок, сизди көрүп атабыз, андай мындай да. Бир эмеде өзөгүн таап алам. Режиссерлордун аркасы менен. Болду, анан кетет да. Андан кийин неме болуп калат. Назира Мамбетова да Киотого кеткен жол деген спектакльди койду. Акш көтөрүп жүрүп ал спектакльде тиге предлагать этиптер, ал окуп жүрүп, ойнойм, анан тигинин жумушу чыгып калып, анан ойнойсуңбу деп калды. Ал спектакльди булар тигил Ош драма театрынан ойноп келишкен да, бир Дикатага келип. Аябай эсим болуп караган, окусам Мырза Гапаровдун эмеси экен да. Бул баягы силер койгон спектакль.
ойнай албайм ғой, істей деп, эмет бас мен жардам берем тигил болду. Болбойт жанагы тигил сөөгөктөрдөн шаты жасап тияққа чыкканым болбойт. Канча репетиция кылабыз, үйгө ыйлап бараман да бакшы апам тирүү. Эртең менен туруп алып тигил жетип токос жасайт. Эртөштүккө тигил аналы Зулайкасына Куран окуйт. Куран окуйбуз. Апа бирдеме кылып чыкпай атат ролум дейм. Деп анан бир күнү болбой атат, элеже кыйкырып атат. Ишенбей атам эметкениң деди. Мындай сөөгөктөр ыргыттым дагы. Ойнобойм. Менден болбой атат. Башка актриса менен иштең субактыңызды коротпой деп эле ыйлагамайдан чыгып кеттим. Эмеден сахнанын бүттү кеттим деп барасам, аркама чалып, "Эй, намысы жок" десе, эртең эле элдин баары сени, театрдагылардын баары шылдыңды айтып калдынан эчтеке келбей калыптыр деп, намыс деген барбы сенде деп эле Назир айкырды. Ушундай ыйлап баратып, эшикке жетейин деп калгам, ушундайынан кайрылып барып сахнада ыйлап, өтүп атып эле, баягы ыйлап эле жөн эле жасап аткан эмен болбой атканда, ошо состояние келип калды окшойт да, өтүп туруп баягы эме үстүнө чыгып кеттим. Мына деди, ошондой нерселер табылышы азап да. Андан кийин эртеси күнү барып жасасам, ошо ыйлап жасагандай эле ототом эметип калат да. Кандай келип калат, мен өзүм деле түшүнбөйм да, бирөөгө түшүндүрүп, момундай кылсаң момундай болот эле дейт. Бирок ошол нерсе ар бир артистке кандай келет билбейм, ошондой да. Мен жок болду деп баш тартканга даяр болуп, ошо баш тартып кетип калып бараткан жерде чыгат, же болбосо эзип алам, эмне кылам, канткенде болот. Тигини карайм, муну карайм. Мен, например, азыр патологум эме да, Чолпон Хамматова да. А потом кээ бир эмеден разочарование жөн эле кетип калыш керек деген себептен ошондон да анын деле эки буту бар биздей эле адамдын ушундай бир нерселерди жасайт. Мен мындай түшүнбөйм да. Эмне кылганда ошонун уровенине жетем депчи. Баягында теги бизде бир художник бала айтат, "Зачем сиз ошондой эмелерди коесуз" депчи. Мындай эле кете бербейсиң, жок мындай эле кете бересиң. Эмнеге ал ошондой кыла алат депчи. Анын жөн эле жана Горбачевдор тууралуу спектакль, же болбосо жана рассказы Шукшина мен эмеден эле көрдүм да. YouTube'дан эле көрдүм. Биздин Эльвира Борисовна сахнадан көрүптүр да, Москвага барып, жана айтып атпайбы. 7-8 роль ойноткен дейт рассказдарда кирипчи. Кээ бир рассказдарда Чолпон Хаматова эмне бул рассказда жокпу. И последний момент узнаешь, кетип баратканда, чтобы это была Чолпон Хаматова да. Настолько превоплощение деп айтып койду эле болду, мен тигил кийинки спектакльде ойной албай калам да. А Чолпон Хаматова меники тигил эле баянкы эле ролго окшошуп атат. Башымды оорутпачы, уже начать сен тигил мания Чолпон Хаматова болболдуң депчи. Не знаю, да. Эгерде ошондой эмеге жетпеген деген жөн эле рядовой артист булгуң да келбейт да. Бул профессияны настолько я люблю, мындай бир тетиги ягына чыккым келе берет да. Ошо чыга албай эле. Уже чыга албай атат уже тигил. Пенсияга чыгып кетмей болдум. Гүлмира Турсунбаеванчы мен жактан караганда мен көбүрөөк жакшы баа берип кепсиз, өзүңүз баа бергениңизге караганда. Билбейм, может быть, аябай эмелерди коюп алганбы ошондой. Жок, мындай. Мен минт албайм да, мен колуман келбейт да, мен сулуу эмесмин да, мен мындай эмесмин да, мен тигиндей эмесмин да дей берет экен бул Гүлмира Турсунбаевачы. Бирок Гүлмира Турсунбаева өзүн баркын билгенде деп атам да, дагы көп нерсеге жетишет беле деп. Мен кыла алам дегенде, өзүнө ишенгенде, өзүн сүйгөндө. Жо билем деле барк, бирок билбейт экен. Урушат да, сен өзүңдүн эмеңди эметип мындай деп өзүң деле билесиң, жата калса жанагы гонорары тууралуу да чече албайсың да. Чече албайм да. Гонорар темасын канча өрөм десе билбейсиң да. Анын деп ошо эркиндей анан. Бирок баягы кичинекей эмелерди эметсең
Ну вот ошо письма самолетик менен Ташкентке барып келдик. Мага мындай бир жакшы, жана туура критиканы жакшы көрөм да. Келер критикадан коркот да, мактоодон да чыкара. Если вы сделали вот так, мындай кылганыңызда мындай болмок. Деме жок да, азыр бизде критика келсе эле, жок, болбой калыптыр, могу жакпайт мага. Мурункудай критика жок да. Ана ошондо Москвадан келген аял жакшы критикаларды айтты. Анан эметкени мен бул спектакльди койгон Айнура менен Уланга аябай баа бердим. Ушундай таланттуу балдар. Улар келатканынчы. Анан айтты да, мен көп бул письма самолетчик, бул Розовая даманын көп спектаклин көрдүм деди да. Ошол эле Френдлих менен көргөмүн, тигил театр койгон, бул театр койгон. Ана мен мындай өзүмө ошо критика айтам, мындай суроо берчүм да. Бул аял ким? Я понимаю дейт, ал балага бир 15 эле күн калганда жашарыначы, ошо 15 күндүн ичинде өлүмгө даярдап коет да. Депчи. Анан именно силердин спектаклиңер мага ответин берди деди да. Это женщина как Карлсон. Балага депчи. А спектакльди баштаганда эле Улан айтканда, сиз Карлсон болуңуз депчи. Карлсон эми алыш бар го. Ошондой вы должны быть Карлсон депчи. А тигил аял тигилердин спектаклин көрүп, ну эмне бул нянькабы же, эмне мындай бир эме ответ ала алчу эмесмин, вот силерден алдым деди да. Биздин спектакль кудай берсе Чеховский фестивалга барат. Сон. Депчи, анан байыбында ошентип отуруп алып. Дагы ошо настроение жок, эме кирсем, бизде да Жуман деген эме бар, Жума деп, художник. Художниктер да башка мыслить этет го. Ушинтип, да, эле Чулпан Хаматова баштасам, прекращайте, көрүп. Вот смотрите, настолько она жакшы көрөт экен ушу спектакльди. Сиз Роза, мама Розаны ойнойсуз. Вы будете тигил Москвада, Чеховский фестивальда. И вот тогда эме деп атпайбы, ошондо барганда мен бүгүн аябай жакшы ойноп орустарды таң калтырайынчы дебеңиз деп атпайбы. Просто эле жашап коюңузчу деп. Биякта бир жашап койдуңуз эле го. Ошондой эле жашаңыз да. Мен планканы көтөрөм, анан тигил Чулпан Хаматова дегенди токтотуңуз деди да. Сразу ошондой азыр ойлонуп калдым да. Ана мен көп кишилерге айтам да, эмне үчүн Чулпан Хаматова ошондой немелерге жетишти дейсиз. Я сага түшүндүрөм, муну немеси ответи бар деп атпайбы. Чулпан Хаматова, тем более бул Москва, аябай гений, мындай өзүнүн профессиясында, например, режиссерлорчу, ошондойлор менен иштеген депчи. Бул бир театрда иштейт, анан муну ар кайсы театр чакырат. Хаматованын көп да киносу жок, билесиң, избранный. Ошо жакшы режиссерлор менен иштеп, ар бир режиссер ар кандай лепить этип алып, анан бул ошондой дейт да. Например, бизде режиссер өтө аз, айрыкча театр режиссерлору. Анан бир режиссер 10 спектакль койду, анан баягы эле анан штамп болуп калат депчи. Анан ошондой эметип калбадым, успокоиться этипчи. Көп режиссерлор менен иштеш керек экен, жакшы. Сүйлөй баштадыңызбы эми эфир бүткөндө? Эфир бүткөндө. Жана жимге тиет. Анда кайра баштайлы эфирди. Эфирди кайра баштайлы. Мындай ачыла албай атты, араң ачылган. Жок, просто мен депрессияда кичине азыр менде. Мен коркунучтуу эмес экенминби? Жарапараңар чуккан жокму? Жок, чуккан жоксуң, жок эми. Замороченный суроо берген жокмунбу? Мээңер чирткен жокмунбу? Сени тигил кошуна тандайбайттан бери билип, көнүп калган окшойт. Бир жыл качат деген айтам. Бир жыл качканым жакшы болуптур да, мен азыр айтып, бир жыл мурун мен Турцияга да бармак эмесмин. Мен башыма жанагындай жоготуулар болмок эмес. Неинтересно болуп калмакта. Рахмат эже, келип бергениңиз үчүн. Кубандым сизди көргөнүмө. Ыйлабаңыз,
баары жакшы болот, жашоодо болот андай учурлар, бирок бул өчүр өткөндөн кийин жашоонун маңызы, таттуусун көрүп ошол жака конуңуз. Жок, бул эме тигил алда вообще тигил раматтылык. Сиз тигини көрдүңүз, мен Жумадылов менен сахнада болгом, мен тияк менен болгомун деп тигил жаштарга айтып калсам, аябай бир древнийдей бизде күлүп калабыз го тигил. Ой, бул динозаврдын немесинде дегендей. Учурларда баланча артист сахнага чыгарда баланчасын жоготуптур, анан тигил несе өлүп жатса келип замени жок экен, тигини ойлоптур десе эле, ошо эмне болгон экен, эмнени ощущать эткен экен деп мындай ушундай артисттерге таң калып койчумун да. Анан ошентип жана Турцияга барып спектакль ойнотсак, мамам өтүп кетти да. Кайрылуу болсун, билбептирмин ошо. Ошого ыйлап атасыз да? Укпаптырмын ошо. Анан Турцияда спектакльде ойноп атканда уктуңарбы? Ошо тигил спектакльде чалып атсак чалып атпайбы? Ошондо да самоконтроль вообще жашоомдо эме да. Өкүрүп бакырып ыйласам, булар эмне деп ойлойт, артисттенип атабы дейби деп ошондо да эме кылдым да. Анан мен еще түзүп да келген жокмун да, мен Голландиядан учуп келгем, кайра Голландияга учуп барышым керек болчу да. Ал тактагы проектим 13-үндө болмок да. Кайра тияка учуп бардым да. Мен аябай көпкө чейин эме болуп атып, барам, барбайм, мамам ооруп атат, тигил бул кандай кылабыз бул, анан үйдө совет болуп, мана мама шамолду барасың, барып кел. Эми шансыңды кой бербе, сен менин маңдайымда отурсаң деле мен тигил айкып кетпейм. Анан коркунуч болуп, анан бир дарысын алып келип, жакшы болуп, тамак ичип антип калды. Анан үйдөкүлөр дагы айтып калды да, жок, бул күзгө барат, жакшы болуп калды, жакшы болуп баратат десе, кеткенмин да. Анан ошондо болуп калган, тияка барып алган, тигил Наташа дагы күтүп, мамаң менен сүйлөшүп атасың, тигил бул деп атканда ушундай жоголуп калып, өтүп кетиптир, тигил бул деп бардым да. Анан эчтеке болбогондой баягы эмесин өткөрүп антимитсең, анан Наташа кетип калган. Мен настолько сага тигил была поражена эмеңе деди да. Анан баягы көрбөгөндөн көп ишенбей, анан чет өлкөдө жана анча проект алып алсаң, ишенип сени чакырып алышса, анан үйдөкүлөр деле элдикке түшүндүрдүк, эч бир эметпе, коюлду деп калды. Анан эметип тиякты бүтүрүп алып келдим. Тем более билеттер алынып калган, я не могла поехать. Бияка келгенге болуп, анан ошо артисттерди түшүндүм да. Жоопкерчилик баардык нерседен, элдин алдындагы жоопкерчилик. Мен жок, мен тигил чыштап коюп эле кетип калам. Бул эмне экен дечимин да. Тигил как можно ойносуң, анда отменяйте спектакль. Жаканаң өлүп атсаң деп ичимен өзүм менен өзүм баягы сүйлөшүп калганда ошентчүмүн да. Нет, мен андай кылмак эмесмин, кетип калмакмын. Болбой эле койсун, зрительдерге түшүндүрсө түшүнөт да, дечимин да. Анан ушундай бир ушунчундай бирөөгө деп сын тагып айткандан да коркосуң да. Айланбай эле келип башыңа тиет да. Деп эметпейм да көпчү. Чын. Бул көнбөй, коштошпой калганыңызга өкүт калып калган турбайбы? Жетишпей калганыңызга. Аны 1 жаштан кийин келдим да. Мындан ал 7-синде каза болуп атабы, а мен 15-инде келдим да. Канча жашта эле? 75-ке чыкты.
Ооруган турбайбы? Эми жаман оору менен ооруду. Мен билип, бул бат эле эметип калды да, анткени да бир тажем ооруган, ал болсо тим эле до конца жанагы тигил. Арыктап, такыр болуп, мамам 1-2 айдын ичинде элечи. Бир папашам да ооруп, эметип атсанан тигил. Бир жерде отурсак эле ушинтип могу киши карта ачат, анан деди, анан карталарда башкача карта экен да. Төлөн ба төлгүгө ачып, мен баары эле ачтырдым, тигил атам ооруп аттыр, атам жакшы болуп кетеби, анан тигил болду. Атаң аябай катуу ооруп аттыр. Жок, 5 жылдай жашайт деди. Ушундай нерселерге өлгөндө ишенем да. Аябай сүйүнүп алгам үйгө. Атам 5 жыл жашайт экен депчи. Атам 5 күн бир жамаштан кийин каза болуп калып атпайбы. Я була в шоке, тигил айтпады беле. Силер айтпадыңар беле, тигил эме күскө барат деп апам деген. Мындай немеге мындан кийин коюп, төлгөсүнө да, тигинисине, мунусуна да шемебей жүрүш керек экен деп калды. Алар деле калп айтып турбайбы депчи. Дайыма эле түпкөлө бербейт. Сонун калган жагынан баары жакшы эле, же? Жок, жакшы эле, просто эле ошол эке. Жакшы эмне спектакльдер ойнолуп атат, чет өлкөлөргө барып келип атабыз. Киного чыгып атабыз. Азыр эмне киного тартылып атасыз? Азыр киного тартып элекпиз, тигил Аяш 3 болот турбайбы? Тик Казакстанга барып тартылган жоксузбу же? Эмне турган? Чет өлкөлөргө негизичи? Жок, ошолорго эметкен жокмун. Орустарга да жана резюме дегенде чыштап коюш керек экен да учурунда. Алга дагы убакыт жок да. Жыргалбай да кыргыздар. Сүрөткө чуалтайбы, сүрөтүн да жакпайт да мага. Аябай не фотогеничныймын деп даганы дагы жактырбайсың да. Ошондой нерселерди баягы учурунда жасалбай калып, өзүмдүн бир жаман качеством бар, жалкоорокмун да. В основном все хорошо, прекрасная маркиза дегендечи. Баары жакшы. Мен эч нерсеге өкүнбөйм. Просто жанагындай нерселер баягы эми алып келип такап койгондо мындай ойлонгон бир эме туура эмес жасап, туура эмес шаг жасаган бир эмелер болот го. Ошондой парфуттарда жанагындай нерсе болуш керек да. Анан кайра туруп макул кетип кал, театрдан жашайсыңбы деп атам, просто кетип кала элекмин да. Ошон үчүн кетип калам деп эметип атсам керек да. Кетип калганда анда көрөбүз да, кетип калганда. Кетип калгандан кийин кишилер тигил эме жасат экен го, кетип. Ошо мен тигил эки сахнада эки сөздү эмете албайм, балким ошондой да таланттар ачылат. Койдус. Ата неме жаза турчу, адамдар жалдап туруп эле. Деп Жан дүйнөңүздү ачып берсеңиз жазып берет. Жазып берет. Анын сөзсүз эле өзүңүз отуруп жазсаң деле кажети жок. Жок, өзүң жазсаң да, может быть, вот это жан дүйнөңө чыгат. Деп ойлойсуң го. Просто ошентип ыр жазган, китеп жазган, сүрөт тарткан, ар кайсы инструментти ойногон адамдарга аябай эмемин да. Суктанам. Азыр кечместе же. Кандай гана нерсени болсо үйрөнөм. Ошо да ошо кеч эмес, жанагы Наташа деле айтып атпайбы, тил үйрөнүп койчу депчи. Ошо жок, мен уже кечип калдым деп бир планканы коюп коеле болду деп элечи. Эчтик жашаганга кеч эмес экен да, көрсөчү. Кээ бирлер ушундай эле возрасттарда үйрөнүп алышат экен го. 85 жаштагы чоң аталар азыр ошто окуп аттыр, жогорку окуу жайда. Сиз жүрөсүз кечти. Ошо дагы бир эмени алып коюш керек эле, профессияны бияктан кеткен. 60 жашында күйөөгө тийип аял алып аттыр, сиз жүрөсүз. Ооба. Намысыма тийби анан, мен дагы эмечмин. Тийип кетем да. Тийип кетем, анан көрөсүңөр. Эмки интервьюда жагын келип отурсам жанында. Жакшы болот эле. Болобу ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Азыр неме айтып койбойлу, кулактандыруу айтып койбойлу. Деппи? Мен бошмун деп.
тилим анчалык узун эмес деп коет. Ал кинодо эле деппи? Болот да жа мынтип колуңуздан жете элесе сиздин азыр түйшүгүңүздүн баарын өзү көтөрүп алса. Жыйыргабайсызбы эркелеп мынтип жан деп. Жан. Ай биям ооруп атат десең анага. Жокпу. Неге? Сүйүлгөн жакшы да эже. Сүйүлгөн сонунда бакытта. Койнунда кенедей болуп жатсаң. Ал коргоп турса. Да. Ай ойлондуруп койдуң да койбойм. Ойла азыр отуруңуз азыр. Неме кылабыз? Мен аякты иштегемди окуп келдим. Урматтуу каналым көрүүчүлөрү. Гүлмиржан менен Маек жакты деп ойлойм. Ачык-чачык биз бир дайыма чоң сахнада, кинолордо чогуу болуп калып, балким ошондон улам аябай дистанциясы жок бүгүн. Өзүмдүн бир көптөн бери тааныган сонун жакын эжемдей эле жыргап аттым. Анан эрен төрөн көргөн жоксуз, Ооба да мен ил атайын деп деле суроо берген жоксуң, өзүм бүт ар түрдүү кырдуу экенимди көрсөттүм да. Мен ил айдалам, күлө далам, ойлоно далам, чакчаңдай далам дегендей. Сон бар болуңуз эже. Дайыма көзүңүздө жаш акса дагы кубанычтык аксын. Көз жаштын түркүн түрү бар дегендей. Ооба, эмгигиде эфирлеримде аябай Назирочка, мен бактылуумун. Мен укпуш мындай сонун нерселерди жасадым деп келиңиз, Рахмат. Комментарийди алдына калтырып койсоңуздар болот, пикирлериңизди жазыңыздар, каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.